мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Ушул күндөрү мамлекеттик бийлик бутактарына олуттуу милдеттер жүктөлүп жатат. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан мага өтө чоң жоопкерчиликтүү ыйгарым укуктар берилди. Мындан улам бизге ишеним арткан жалпы журттун жүгүн көтөрүү үчүн бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү, макроэкономикалык оң натыйжаларга жетишүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражатты тезинен табуу, мамлекеттик тышкы карыздарды төлөө. Бул максатка жетүү үчүн соңку 30 жыл бою эң кирешелүү тармактар болгон энергетика, бажы, салык, дары-дармек, лицензия берүүчү, тоо-кен жана башка тармактарда өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп, элдин рызкысын тоноп жүргөн коррупционерлерге, ар кандай компанияларга үлүштөргө отуруп алган мурдакы чиновниктерге, ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ болуп алган атка минерлерге, салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган казынадан жеп жаткан, жаап жашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла. Азырынча мен силерге убакыт жана мүмкүнчүлүк берип жатам. Кыска мөөнөттүн ичинде экономикалык мунапыс берүү жана акча каражаттарын кыймылдуу, кыймылсыз мүлктү мыйзамдаштыруу үчүн укуктук ченемдик негиздер даярдалат. Эскерте кетсем, бул иш-чара бир гана жолу болот. Ошондуктан жогоруда аталган адамдар жакшылап ойлонуп, капиталына жана мыйзамдуу жүгүртүүдөн чыгарылган мүлкүнө мунапыс алуу үчүн ушул учурду колдонуп калышы керек. Укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, ички инвестиция жасап, акчаларды экономикабызга кайтарып бергиле. Ошондо баарыңарга административдик жана экономикалык кечиримдер болот. Мен декларациялануучу мүлктөр менен кирешенин кол тийбестигине кепилдик берем. Мүлктү жана кирешени ыктыярдуу түрдө декларациялоо процессинде сыр сакталат. Эгерде экономикалык амнистияны пайдаланбасаңар, мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөт. Бул элдин талабы. Бул мага ишенип тапшырган элдин мүдөөсү. Саламатсыздарбы? Өлкөбүздө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кыскача. Парламенттик шайлоо 20 декабрга белгиленди. Надира Айтбекова бир карыш эле эт бүтүү эркек болуп калганында. Таластагы азык-түлүк дүкөндө бир жигит классташын өлтүрдү. Камчыбек Ташиев, бул башталышы гана, көптөгөн эл жегиштер менин тизмемде турат. Баарын кустурабыз. Абылгазиев Финполго суракка чакырылды. Ушул жана башка маалыматтар биздин каналда. Парламенттик шайлоо 20 декабрга белгиленди. Жогорку кеңешке кайра шайлоо 20 декабрда өтөт. Мындай чечим бүгүн 21 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында бир добуштан кабыл алынды. Кезектеги парламенттик шайлоо 4 октябрда өтүп, ага катышкан 16 партиянын 4-өө жеңишке жеткени кабарланган. Эртеси күнү Бишкекте башталган нааразычылык акциясынан кийинки жапырт тополоң өлкөнү саясий кризиске алып келген. БШК шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган.
Президент да отставкага кеткендиктен мыйзам боюнча 3 ай аралыгында мамлекет башчынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүшү зарыл. Ушул тапта шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү маселеси талкууланып жатат. Эле карыш эт бүтүп эркек болуп калганымда актриса алып баруучу айым Назира Айтбекова Facebook баракчасына төмөндөгүдөй пикир калтырган. Бир карыш эле эт бүтүп эркек болуп калганымда кээ бир көлдүк агаларыман айырмаланып, папке талашып, башаламандык кылбай этпей эле кыргыздын тагдырын бийик коюп, келечегине кедерги тийгизбей арабасын сүйрөп кетмекмин. Бирок агаларым экөөн кресло менен алек болгуча эл менен болуп атам. Көлүмдүн касиети колдосун, жараткан жар болсун. Азык-түлүк дүкөндө бир жигит классташын өлтүрдү. Бул тууралуу Талас областынын ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, шаарда болжол менен саат 5:00 чамасында 23 жаштагы жигит бычактан алган жараатынан улам көз жумган. Киши өлтүрүүгө шектелип, маркумдун классташы кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Алдын ала маалымат боюнча майрамдан кийин балдар каргашалуу окуя болгон азык-түлүк дүкөнүнө барышкан. Окуя дүкөнгө орнотулган видео көзөмөл камерасына тартылып калган. Кадрларда кыска чырдан кийин бири экинчисин курсакка бычак менен сайып салганын көрүүгө болот. Кийинчерээк алардын жанына дагы бир нече жигит келип, жабырлануучуну алып кетишет. Милициядан белгиленгендей, жараат алган жигит ооруканага жетпей көз жумган. Камчыбек Ташиев: бул башталышы гана. Көптөгөн эл жегиштер менин тизмемде турат. Баарын кустурабыз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев социалдык тармактагы баракчасына билдирүү жазды. Урматтуу мекендештер, официалдуу жумушка чыкканыма бүгүн 3 күн. 3 күндө 2 миллиард сомдон ашык акча өндүрдүк. Тергөө аныктаса дагы төгөт. Мамлекетке зыян келтирген коррупционерлерден элдин акчасын кайтарабыз. Бул башталышы гана. Көптөгөн эл жегиштер менин тизмемде турат. Баарын кустурабыз. Ушул коррупционерлерди кустуруу операцияларында бир да укук коргоо органдарынын кызматкерлери 1 сом дагы пара алышпайт. Баарын мамлекетке төктүрөбүз. Бул маселелер жеке менин көзөмөлүмдө. Эч кыжалат болбоңуздар. Аларды камап кармап отурбастан уурдалган акчасын төлөтүп, кийинки кылмыштарына бөгөт коебуз. Кыргыз мамлекетинде коррупционерлер элдин акысын жеген жана элди куураткан бир да адам болбош керек деп жазылат билдирүүдө. Абылгазиев Финполго суракка чакырылды. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматка суракка чакырылды. Бул тууралуу бүгүн 21 октябрда Азаттык радиосуна мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Кайсы иш боюнча чакырылганы айтылган жок. Бир күн мурда Финпол Абылгазиевге өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Быйыл июль айында аталган кызмат өкмөт сатып алган тез жардам автоунаалары боюнча иликтөө жүргүзө башталган. Сентябрь айында Абылгазиевди коронавирус пандемиясына байланыштуу шалаакылык үчүн жоопко тартууну сунуш кылган арыз Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармек жана медицина каражаттарын сатып алуу боюнча тендердеги алешемдик тууралуу Финполиция тергеп жаткан ишине кошулганы кабарланган. Абылгазиев жыштык чырына байланыштуу июнда кызматтан. Матраимов иши. Эркиндиктин баасы 2 миллиард сомбу. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка чыкпоо жөнүндө тилкат менен камакка алынган жок. Мындай чечимди 20 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. УКМКнын кызматкерлеринин курчоосунда чыккан Райымбек Матраимов журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. 2 миллиард төлөп берем дегениңиз эми күнөөңүздү мойнуңузга калганды түшүндүрө берем. Давай, пожалуйста. Алай. Балда. Нариман Тулеев Бишкек мэринин милдетин аткармай болду. Нариман Тулеев Бишкек мэринин милдетин аткарат. Бул тууралуу маалыматты мекемеден тастыкташты. Эске салсак, 20 октябрда Тулеев 1-чи вице-мэр болуп дайындалган. Кийинчерээк Сурахматов мэрлик кызматтан кетип жатканын билдирген. Буга байланыштуу мэрдин милдетин Тулеев аткармай болду. Белгилей кетсек, мэрди шаардык кеңеш шайлайт. Талапкерлерди фракциялар менен көпчүлүк коалиция. Ошондой эле премьер-министр сунуштай алат. Бишкекте Нариман Тулеевге каршы митинг өтөт. Бүгүн 21 октябрда Бишкекте Нариманга каршы митинг өтөт. Бул тууралуу жарандык активист Төрахан Жусубеков социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты.
Урматтуу мекендештер, эски Бакиевдин кадры Нариман Тулеевди кетирүү митингине чакырабыз. Митинг бүгүн саат 10:00 мэриянын имаратынын алдында өтөт деп жазылат билдирүүдө. Бүгүн Нариман Тулеев биринчи вице-мэр болуп тайындалды. Мэр Азиз Сурахматов кызматтан кетип, мэрдин милдетин Тулеев аткармай болду. Баласын миллион теңгеге сатууга аракет кылган аял кармалды. Казакстандын Шымкент шаарында баласын миллион теңгеге сатууга аракет кылган аял кармалды. Бул тууралуу маалыматты Шаардык милиция департаментинин басма сөз кызматы билдирди. 11 январда 1993 жылы төрөлгөн аял кармалды. Ал жергиликтүү тургунга баласын сатууга аракет кылган. Тергөөнүн жыйынтыгында аял күнөөсүн толугу менен мойнуна алды деп жазылат маалыматта. Садыр Жапаров Атамбаевдин кылмыштарын айтып берди. Алмазбек Атамбаев кылмыш жасагандыгы үчүн абакта отурат. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров чет өлкөлүк телеканалдардын бирине берген маегинде билдирди. Журналисттин сиздин тарапташтарыңыз абактан алып чыккандан кийин өкмөт башчы болдуңуз. Атамбаевди да сиз чыккан күнү тарапташтары алып чыкты. Ал эмнеге кайрадан абакка кирди деген суроосуна Жапаров жооп берди. Кыргызстандын 100% эли менин саясий куугунтук болуп камакта отурганымды билет. Мен чет өлкөдө жүргөндө жасалган кылмыш ишин мага тагып коюшту. Караколдо губернатор менен тургундардын ортосунда чыр чыкканда мен чет өлкөдө жүргөнмүн. Мен 2017 жылы Кыргызстанга кайтып келгенде Атамбаев мени башаламандыктын уюштуруучусу деп камакка отургузду. Атамбаев өзү болсо Кримтөөл Батукаевди абактан чыгаргандыгы үчүн, Кой Таш окуясында аскер кызматкерин аткандыгы үчүн соттолгон. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылгандыгы үчүн кармалды. Менде күнөө жок. Аны соттор да, прокуратуралар да билишет деп билдирди Садыр Жапаров. Мамлекеттик кызматтарга, министрликтерге жана ушундай бир кирешелүү тармактарга должностторго койгондо акча менен коюп калган экен да. Көнүп алган да. 30 жылдан бери ошол өзүнүн ар бир должносттун ставкасы бар да. Ошону менен коюп көнүп калышкан. Мына болуп турганыма бир 10 күн боло элек, менин жакындарыма, мисалы уулума чыгып туруп, мына $300,000 бере коелу, баланча жерге кое кой мени деп чыккандар болуп атат мынакей. $50,000 берели, түкүнчө жерге мени кое кой деп чыгып атышат да мынакей. Алардын бардыгын биз жок кылып, таза мамлекетке айлантабыз деп атабыз. Бул менин айтайын дегеним, мына 30 жылдан берки орноп калган коррупция. Булар баягы ойлоп атат окшойт, жакындар аркылуу ошо акчаны берип эле мурдакыдай жумушка турабыз деп. Мындан ары андай